Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен Адеп окуу китебинен тазалык өмүр булагы деген теманы өтөбүз. Кана балдар, сабагыбызды баштар алдында жагымдуу маанай тартуулап алалычы. Колду таза кармагын, айтат мына бармагын. Мени жуу. Айтат жана сөмөйүң, ай болуп көнөйүн. Мени жуу. Манжаларын акылат, самындагын жакшылап. Апам көрүп кулбансын, алаканын чакылап. Аты жокта ортонуң, айтат кирден коркомун. Мени жуу. Шылдыр сылагат, чыпалакта суранат. Мени жуу. Манжаларын акылат, самындагын жакшылап. Апам көрүп кулбансын, алаканын чакылап. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты өздүк гигиенаны сактап, таза жүрөгө, дене бойду таза кармоого үйрөнөбүз. Дене бойду чыңдоочу, акыл жөндөмүн өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү жасоого машыгабыз. Дене боюн таза күтүүгө, буюмдарын, окуу куралдарын таза сактоого карыптанабыз. Сабагыбызды баштаар алдында биз тазалык жөнүндө маалымат алалычы. Тазалык бул адептүүлүк. Адептүү бала ар убак өз боюн таза алып жүрөт. Таза жерлерди басып, кийимдерин кир кылбайт, ар убак самын колдонуп, өзүнүн тиш щеткасы, сүлгүсү, жүз аарчысы болушу керек. Колунун, бутунун тырмагын алып, чачтарын тартипке келтирүү зарыл. Эгер жаныбарларды кармаласаң, сөзсүз колуңду жууп тамактан. Окуу куралдарың таза кармап, барактарын чийбей, буулгабай сакта. Үй ичиндеги эмеректерди иретке келтирип, тазалап тур. Анда китептеги тазалык ден соолуктун булагы деген аңгемеге көңүл буралы. Адеп окуу китебиңерди алып, чогуу аңгемени окуйлу. Азат жашы 9га чыкса дагы өзү теңдүүлөрдөн кичине көрүнөт. Мектепте орто окуйт, бирок жаныбарларды аябай жакшы көрөт. Талаадан кирпичечен кармап алып, аны багат. Ит, мышыкты тим эле өөп, жыттап, табагынан тамак берет. Анысы жакшы дечи, бирок өзү тазалыкты сактабайт. Жуулбаган колу менен тамак жейт, кээде өзөндөгү суудан суусагандан ичип алат. Балдар бул жоругуна сын айтса, мен дайым эле ичип жүрөм, эч нерсе болгон жокмун. Анан чоң энем айткан, аккан сууда арам жок деп жооп берет. Мына ушинтип ал күндөрдүн биринде ооруп калды. Эч нерсеге көңүлү келбей, өңү керсары тартып, тамак ичпей жалдырап жатты. Ата-энеси тынчсызданып, доктор чакырышты. Доктор келип, тезинен ооруканага алып баргыла, ал жерден текшерип, оорусун аныкташ керек, деди. Азатты ооруканага жаткызышты. Докторлор текшерип көрүп, сарык деген жугуштуу оору экендигин аныкташты. Бул оору таза эмес жүргөндүктөн, абада тараган микробтордон жуккан деген жыйынтыкка келишти. Азат ооруканада 1 айдай жатты. Дагы бир нече убакыт доктордун атайын көзөмөлүндө текшерилип турушу керек болду. Балдар, ден соолукту сакташ үчүн толку боюңарды таза тутуп, дене бойду чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасагыла. Спорт менен машыгуу абдан жакшы, ден соолукка ийгилик алып келет. Тазалык өмүр булагы деп бекеринен айтылган сөз эмес. Эсиңерге түйүп алдыңарбы? Микробтор аябай кымындай болот. Алар көзгө көрүнбөйт. Бирок алар жердин баарында болот. Анан аябай зыяндуу келишет. Алардан ооруп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн дайыма колуңарды самындап жуугула. Микробтор самындан аябай коркушат экен. Анда эмесе балдар, окуган аңгеме боюнча суроолорго жооп алалычы. Азат кандай бала эле?
Туура айтасыңар. Азат жаныбарларды аябай жакшы көрөт. Ит мышыкты тимеле үйүп, жыттап табагынан тамак берет. Жуулбаган колу менен тамак жейт. Кээде өзөндөгү суудан суу сасай ичип алат. Эмне үчүн ооруп калды? Докторлор оорусун эмне деп аныкташты? Эң туура. Азат таза жүрүн эрежесин сактабагандыктан ооруп калды. Докторлор текшерип көрүп, сарык деген жугуштуу оору экенин аныкташты. Бул оору таза эмес жүргөндүктөн абада тараган микробтордон жуккан деген жыйынтыкка келишти. Тазалык өмүр булагы дегенди кандай түшүнөсүңөр? Туура. Ден соолукту сакташ үчүн толку боюбузду таза кармап, дене бойду чыңдоочу көнүгүүлөрдү жазуу зарыл. Спорт менен машыгып туруу. Сен тазалыкты сактайсыңбы? Колу бетти кантип таза алып жүрүү керек? Азаматсың. Колу бетибизди күндө самындап жууп, дене боюбузду таза кармап жүрсөк, ооруга кабылбайбыз. Андемесе балдар, тазалык жөнүндөгү накыл сөздөрдү билип алалычы. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Тазалык өмүр булагы. Тазалык соолук негизи, соолук байлык негизи. Биринчи байлык ден соолук. Балдар, тазалык жөнүндөгү айтылган кеңештерди дайыма эсибизге сактап, аткарып жүрөлү. Эртең менен эрте туруп, гимнастика жаса, чурка, мустак сууга жуун, кечке көңүлүң ачык жүрөт. Өзүңө тиешелүү тиш щеткаң, сүлгүң болсун. Бут кийимиңди таза карма, өзүңдүн жеке гигиенаң болсун. Үйдө, көчөдө, мектепте өзүңдү таза тыкан алып жүр. Кийимдериңди, буюмдарыңды таза карма. Эшиктен киргенде тамак ичээрдин алдында колуңду самындап жуу. Көчөдөн, базардан алган жер жемиштериңди жуубай жей бербе. Балдар, өтүлгөн аңгемени тест аркылуу бышыктап алалы. Азат канча жашта? А 9, Б 8, В 7. Туура. Асы Азат 9 жашта. Кайсы жаныбарды аябай жакшы көрөт? А козу кой, Б ит мышык, В уй эчке. Эң туура. Бсы ит мышык. Азат тазалыкты кандай сактайт? А колун жууп, Б чачын тарап, В тазалыкты сактабайт. Эң туура. Всы тазалыкты сактабайт. Азат кандай жугуштуу оору менен ооруду? А сарык, Б грипп, В кызамык. Эң туура. Асы сарык оорусу менен ооруду. Ооруканада канча убакыт жатты? А 1 ай, Б 2 ай, В 15 күн. Эң туура. Демек, 1 ай ооруканада жатты Азат. Асы туура. Эмесе балдар, үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма, аңгемени окуп, тазалык жөнүндө кыскача аңгеме түзгүлө. Эмесе саламатта калгыла балдар.